İmam Navavi топтогон 40 hadisten 28 hadisi. Beyişke жетелеген иштер. Muaz bin Cabbal radiyallahu anhu bayandaydı. Men Allah'ın elçisinen, o Allah'ın elçisi, meni beyişke girgizүүчү, tozokton alыстатуучу иштер тууралуу айтып берсеңиз, деп сураганымда, ал мындай деди. Чындыгында өтө чоң маселе жөнүндө сурадың. Бирок, бул маселе Алла Таала жеңил кылган адамдар үчүн оңой эле. Жалгыз Аллага ибадат кылып, ага шерик кошпошуң керек. Намазды толук окуп, зекет бересиң. Рамазан орозосун тутуп, ажы милдетин өтөйсүң. Анан сөзүм мындайча улантты. Көңүл бургун, сага жакшылыктын эшиктерин көрсөтөйүнбү? Орозо калкан, садака суу отту өчүргөндөй күнөөлөрдү өчүрөт. Түн ортосунда туруп окулган намаз күнөөнү өчүрөт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир адамдар бар. Алар уйкусун азайтып, коркуу жана үмүт менен жаратуучуга ибадат кылышат. Аларга берилген ырыскылардан садака беришет. Алардын кылган иштери үчүн сыйлык катары канчалаган көз кубандыра турган тартуулар жашырылып турганы эч кимге белгисиз, деген маанидеги аятты окуду. Андан кийин пайгамбар мындай деп сөзүн улады. Сага иштердин башатын, өзөгүн жана туу чокусун айтайынбы? Мен дароо, ооба, Алланын элчиси, айтыңыз, дедим. Ал айтты, иштердин башаты ислам, өзөгү намаз, туу чокусу жихад. Андан кийин Алланын элчиси мындай деди. Сага мунун баарынын тизгинин айтайынбы? Мен ооба, о Алланын элчиси, дедим. Алланын элчиси тилин кармап көрсөтүп туруп, мына ушуну тыйганды бил. Мен, о Алланын элчиси, сүйлөгөн сөздөрүбүздөн да жоопко тартылабызбы? Дегенимде ал айтты, о куураган Муаз, адамдарды бети башы менен көмкөрөсүнөн тозокко кулаткан нерсе тилдеринен тапкан бале эмеспи?